Бишкек шаардык сотунда 26 декабрда кемпир-абад ишине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасы каралып, Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Атай Бейшенбек, Чыңгыз Гапаров, Марат Баязов, Мамбет Жунус Абылов, Акылбек Айтбаев, Эрлан Бекчоро жана Рита Карасартова камакта калышты. Шаардык сот 1 май райондук сотунун аларды келерки жылдын февралынын ортосуна чейин камакта калтыруу тууралуу чечимин өзгөртүүдөн жана жактоочулардын үй камагына чыгаруу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Ошондой эле бүгүн 27 декабрда шаардык сот Клара Сооронкулова, Перизат Суранова, Жеңиш Молдахматов, Гүлнара Журабаева, Али Шабдан, Илгиз Шаменовдун бөгөт чарасын карап абакта калтырды. Ал эми жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун бөгөт чарасы жактоочу келбей калганына байланыштуу 29 декабрга жылды. Белгилей кетсек, сот залында Орозайым Нарматова эсин жоготуп кулады. Анын жактоочусу Нарматованын ден соолугу оор экенин, жада калса суу иче албай жатканын айтты. Мындан улам анын бөгөт чарасы эртеңкиге жылганы маалым. Бир нече убакыттан кийин ага тез жардам келгени белгиленет. Эске салсак, Нарматова 15 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан. Активист Атай Бейшенбек түнкүсүн аларды терезеси жабылбаган камерага алып барып, анык куугунтук көрсөтүп жатканын айтса, Кубанычбек Кадыровдун жубайыда алар ным, көк баскан муздак шарты жок жерлерде кармалып жатканын кошумчалады. Атай, барыңарды камераңарды которду. Атай, барыңардын камераңарды которду. Ооба, мен экинчи этаждан биринчи этажга которуп, биринчи этаждан кайра 3кө, баарыбызды 3кө которду. Атай тамак. Камералары суук, таракан баскан мындай кыйноонун эмелерин көрсөтүп атышат да. Эскертсек, быйыл 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Камактагылардын көбү каршылык иретинде ачкачылык кармап жатышат. Ички иштер министрлиги камактагы бул адамдар жазык кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде кемпир-абад суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Милиция кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугунтук деп атап жатышат. Шаар аралык маршруткалардын айдоочулары ГОБАС шаттылдарынын каттамдарын үзүүгө аракет кылышууда. Бул тууралуу Булак KG сайтына Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришти. Бишкек Каракол Бишкек жолу боюнча каттай турган ГОБАС автобустук маршруту кечээ күнү иштей баштаган. Бирок бүгүн маршруткалардын айдоочулары аны токтотууга кызыктар болууда. Бишкек жана Каракол шаарларында жеке иш орун ээлери өз унаалары менен ГОБАС шаттылдарынын жолдорун тороп алышкан. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери келгенде гана маселе чечилип, автобустар каттамды жандантышты. Нарын облусунун Кочкор районунда милиция кызматкерлери аралашкан деген окуяга байланыштуу жергиликтүү ички иштер органдарынан жалпысынан 22 кызматкер тартип жазасына тартылды. Бул тууралуу бүгүн 27 декабрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алардын 9-у ээлеген кызматынан алынды. 3-өө милиция катарынан бошотулду, калгандары түрдүү тартип жазасына тартылышты. Кызматтан алынгандар Нарын облустук милициясынын башчысы Алмазбек Жумабеков, облустук милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы Үсөн Алиев, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын Нарын жана Ысык Көл облусу боюнча башчысы Билдебаев жана башкалары бар. 24 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы ууру атыккан Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен байланышы бар деген шек менен 10 кишини кармаганын, анын 5-өө милиция кызматкери, калганы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экенин жарыялаган. УКМКнын маалыматында кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кочкордогу кафелердин биринде эсепти төлөөдөн орой баш тартып, анын ээсинен ай сайын $1000 берип турууну талап кылган. Эгер айткандары аткарылбаса, имаратты өрттөп кетерин айтып коркутушкан. Атайын кызмат милиция окуя болгон жерге барганы менен чара көргөн эмес жана кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө коркутуу үркүтүүсүн улантууга жол берген деп эсептейт. Ички иштер министри Улан Ниязбеков кармалган милиция кызматкерлери криминал менен тыгыз байланышта болуп алганын мойнуна алып, облустук милиция башчылары да жоопко тартыларын эскерткен.